Рахмат, Кудайберген Базарбаевич. Мен бияқта жамааттын анықтамасын оқып атамда. Ачсаңыздар. Ошондо жамаат бир үй чарбасынын кызыкчылыктарын билдирген, мүчөлөрүнүн ыктыярдуу бирикмесин билдирген жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштуруунун формасы. Ошондой. Мындай болуп калат да, жамаат орусчасына община болуп калат да. Это бир адамдын фирмасы болуп калабы анда? Жок, бул бир адамдын фирмасы эмес. Ошондой жашаган жамааттар чогулуп, чогулуштабысы, андан кийин самоорганизацияга өтүшөт. Андай бул сиз эми ошол жерде ачсаңыз таблицаны, үй чарбачылыгы турак жай бирдигинде жашаган, өзүн жашоо тирикчиликке зарыл болгон баардык нерселер менен камсыз кылган бир адамдан да турушу мүмкүн да. А бирок мындай да орусчасын, кыргызчасын салыштырганда деген бул бир адамды, бир домохозяйствоны, үй чарбаны мындай белгилейт дегенде, ошондо бир үй чарба деген бир адам жөнүндө да сөз болуп калат да. Аныктамасына жараша мындай менде ошондой түшүнүк болуп калды да, окусамчы. Бул деген жамаат деген бул бир адамдын кызыкчылыгын жөнүндө сөз болуп калып атат да. Жамаат деген болсо эң эле кем дегенде 10 адамдын кызыкчылыгы болуш керек. 10 мече үбүлөдөн. Анан кийин мисалы жана сиз айткандай, мисалы бир үбүлөдө мүмкүн 20 адам жашап калатыр. Так вот болсо это 10 үбүлөдөн кем эмес болбойт. Анда домохозяйство деген эмне сөз? Ой, макул. Кыргызчасын, орусчасына мүмкүн мен турараак жеткизем сиздергечи. Кыргызчасына бирибизди түшүнбөй жатабызбы же определениясы широкий болуп калат абы? Домохозяйство это та организация, когда люди в этом хозяйстве, в этой семье ведут общее дело. Кудайберген Базарбаевич, мое домохозяйство дегенде, наше домохозяйство дегенде определениясы кандай болуп калат анда? Мое домохозяйство — это имеется в виду мой дом, двор, конкретно мое представление одного человека болуп калат да. Бул жерде ошондой болуп атат да. Жамаат, община, форма организации местного самоуправления, представляющая собой добровольное объединение членов местных сообществ, представляющих интересы одного домохозяйства. Вот чуть-чуть юридически, мындай, как бы есть к чему прицепиться около тата, со стороны кыргызчасында, орусчасында коллегаларым окуса, бул жагынан азыр мындай мыйзам өтүп кетсе, кичине туура эмес болуп калат да. Урматтуу коллегалар, мен көңүлүңүздөрдү бурат элем да, ошол сравнительный таблицаны ачып окуп көрсөңүздөр. Ошондо деген бул жамаат дегенде биз бир үй чарбасынын кызыкчылыктарын билдирген мүчөлөрдүн ыктыярдуу бирикмесин билдирген жергиликтүү өз алдынча башкаруу уюштуруунун формасы деп мыйзамды өткөрүп атабыз. Ошондо деген бир адамдын кызыкчылыгына түзүлгөн жамааттарга биз мыйзам түрүндө ошондой аныктамасын берип атабыз. Бул башкачараак болуп калып атат, Кудайберген Базарбаевич. Мүмкүн ошол аныктамасын тактап бербейсиздерби? Мен түшүндүм, макул. Жок, сиз азыр макул дегенсиз менен бул 3-чү окууда өтүп кетсе? Жамаат — это форма организации местного самоуправления, представляющая собой добровольное объединение членов местных сообществ, проживающих на территории одной улицы, квартала или другого территориального образования, села или города, для совместного решения дел местного значения и под свою ответственность. Так у вас в определении и орусча, и кыргызча написано, представляющий интересы одного домохозяйства. Одного домохозяйства. Ошондо жамаат дегенде элде кандай түшүнүк болуш керек? Жамаат дегенде бул местное сообщество болобу же жамаат дегенде бир үй тиричилигин представлять этет? Местного сообщества. Процедурный 5-й микрофон. Рахмат. Урматтуу коллегалар, ушу суранычта определениясын окуп койгулачы. Бул деген бир адамдын кызыкчылыгын белгилеген мындай аныктамасы болуп калат да. Ошондо жамаат деген бир үй чарба жөнүндө сөз болуп калып атат. Община — это получается там представление одного домохозяйства. Ошондо мисалы бир айылда
бир айылды алсак, ошол айылда деген жашаган адам деген жаамат дегенде өзүнүн атынан өзүнүн үй чарбасын мындай белгилеген ошол аныктамасын берген бир адамдын немеси болуп калабы, сообществосу болуп калабы, жаамат болуп калабы деген ошондой түшүнүк болуп атат. Бул жагынан деген урматтуу Кудайберген Базарбаевич, бул кийин көп мындай эме болуп калат, юридикалык жактан ызы чуусу көп болуп калат да, түшүнүксүз болуп калат, элге да түшүнүксүз болуп калат. Бүгүнкү күндө жаамат дегенде элде бир объединение болуп калат да, бул жерде бир үй чарбасын айтып калып атасыз да, ошондо люди могут по-разному этим, ну как бы, и понятие будет разное, и воспользоваться этим можно по-разному. Или ошондой цель менен алып келип атасызбы да, чтобы бир адамды представлять этке турган жааматтар болсун деппи? Джамат – это добровольное объединение членов сообщества не менее 10 семей. Нет, Кудайберген Базарбаевич, вы можете не отвечать, просто это я вам для размышления говорю. И здесь спор... Жок, сиз жооп бербей эле коюңуз, бул деген процедурныйга жооп бербейт да өкмөт негизи. Бул жерден деген ошондой түшүнүк болуп калып атат да. Кудайберген Базарбаевич, ошол жакта деген сиздерде жазылып турат. Орусчасында может представлять и одного человека деп. Кыргызчасында бир адамда да турушу мүмкүн деп. Ошондой жааматтын аныктамасында жанакы үй чарбачылыгын, домохозяйствоны же тактап алыңыздар, же бир адамды деген чыгарып коюңуздар. Ортодо деген окуганда аныктамасында бири-бирине дал келбей калып атат. Мурдакы редакциясында более мындай обширный, широкий понятие болчу да. Карап көрсөңүздөр. Рассмотрим, как предлагаете. Хорошо.